Unalar kандай iretilikte ötüşöt. Assalamu alaikum urmatly men görüşçülerim. Men kecha sizlerge unalar kандай iretilikte ötüşöt degen suroo uzatıp, uşul сүрөттү чыгардым эле. Анан пикириңерди комментарийга жаза кеткиле десем, жаза кетипсиңер. Жазгандарга ыраазычылык билдиремин. Азыр эми мен туура жообун айтып берейин. Сүрөттү карасак, азыр 3 уна кесилишке келип калган. Ар биринин алдына стрелка менен багыттары көргөзүлгөн. Анан эми азыр бул жерде уналар кандай иретиликте жүрөрүн биз кантип билебиз? Жол белгиге жана светофорго карайбыз. Сары унанын оң тарабында негизги жол деген белги турат. Демек сары уна негизги жолдо экен дагы, анан төмөн жагында доска табличкада кара сызык менен негизги жолдун багытын өзгөргөнүн көргөзүп атат да. Кара сызык солго бурулган. Ошондо негизги жолдо бир гана сары уна, ал эми трамвай менен кызыл уна экөө тең экинчи даражалуу жолдо. Бул жерде светофор болбогондо сары уна биринчи болуп жүрүш керек эле. Бирок азыр светофор күйүп калды да. Светофор күйгөндөн кийин артыкчылык белгини жокко чыгарат. Бул жерде негизги жол артыкчылык белги болгондуктан ал иштебей калды дагы. Анан бул кесилиш тең даражалуу жолдордун кесилишинде болуп калды. Ал эми тең даражалуу жолдордун кесилишинде оң кол тараптагы унага жол берилет. Азыр сары уна солго бурулганда трамвайдагы кызыл түстөгү жеңил уна да экөө тең оң тараптан келгени үчүн экөөнө тең жол берет. Ошондо азыр уналар кандай иреттүүлүк менен жүрөт? Азыр бул жерде трамвай биринчи жүрөт, анан кийин кызыл уна, анан үчүнчү сары уна. Ошондо трамвай кызыл, сары деген жооп тура болду. Комментарийда ушул жоопту белгилегендерди куттуктайм, азаматсыңар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.